Кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн мен сиздерге реферальная ссылканы алганды үйрөтөйүн. Бул үчүн сиздер өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге киресиздер же кимдин астына адам каттайын деген болсоңуздар, ошол адамдын личный кабинетине киресиздер. Эгерде өзүңүздөрдүн астыңыздарга каттайын десеңиздер, өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге киресиздер. Эгерде кимдир бирөөнүн личкаңыздагы эмне структураңыздагы кимдир бирөөгө каттап берем десеңиздер, анда ошол адамдын личный кабинетине киресиздер. Мынакей азыркы учурда мен өзүмдүн личный кабинетиме кирдим. Мына жерде моя структура дегенди басабыз дагы, ушул жерден реферальная ссылка дегенди алабыз. Мынакей караңыздар, моя структуранын ылдый жагында мындай бар: ссылка для регистрации нового консультанта. Бул ссылканы биз мынакей копировать адрес ссылки, биржоом этейин, чтобы уверенно. Анан муну биз WhatsApp'тан мен айтам, өзүңүздөрдүн дагы бир номериңиздер бар болсо, ошону дагы пайдаланыңыздар деп. Же болбосо бизде башка дагы эме бар, заметканы жаза турган жер бар. Мен азыр өзүмө кетирип койдум, мегафон номериме кетирип койдум. Эми сиздер мисалы кимдир бирөөнүн астына адам каттагыңыздар келип атат, кимдир бирөөнүн эмесин алдыңыздар деп коеюн, реферальный ссылкасын алдыңыздар, бүт личный кабинеттен чыгыңыздар. Могул жерде Фаберликте сиздер жок болушуңуздар керек сайтында. То есть анан эми бул кайсы учурда керек бул ссылка? Бул ссылка мисалы үчүн сизге мисалы офисте, бизде офис иштеткендер көп, 3 адам офис иштетет. Же болбосо көчөдөн деле каттайын деп калдыңыз бир адамды. Аны мен паспортум жок да жанымда деши мүмкүн. Паспортум жок болчу да кандай кылам деп. Же болбосо российский, казахстанский паспорт болуп калышы мүмкүн. Мына ошол учурда биз сырттан каттайбыз. Мынакей сырттан каттайбыз. Эми буга киргенде эмне болот? Мынакей ссылканы басып кириңиздер. Ссылканы басып киресиздер да ошол катталуучунун өзүңүздөр эле каттап баштайсыздар. Мынакей регистрация деп турат, көрдүңүздөрбү? Так. Бул жерге фамилияны жазасыздар, атын жазасыздар, отчествосын, имейл болсо имейл жазасыздар, мобильный номери, населенный пункт. Мисалы Казакстандын гражданин же Россиянын гражданини Кыргызстанда деп коелук. Вот ошол учурда да бул керек. Анан офиске мисалы паспорту жок эле келип калгандай болуп калат. Анан каттай кылалы десек, паспорту жок, анан үйүмө барганда тигип дегенден көрө, вот сразу эле мына ушул способду пайдалансаңыздар болот. Дата рождениясын, мынакей бул жерде сон жазылып турат. Чтобы получить подарок, пожалуйста, укажите свои данные. Муну да кайсы учурда холодный контакт кылсаңыздар, инстаграмдан холодный контакт кылсаңыздар, WhatsApp'тан мисалы паспорттун кээ бирөө бергиси келбейт да, паспорттун бергим келбейт, ссылка тарткым келбейт, анан тигип анан алдап кетсеңерчи, анан иши кылып сөз көп болгондо, мына тоже ушул эле рефераль. Анда мен ссылка жиберем, ошо менен эле кирип каттап коюңуз. Анан паспорттун кереги жок деп койсоңуздар, методдон могул жерде сөзсүз согласие на обработку дегенди басышыңыздар керек да, анан аягына подтвердить деп коесуздар. Көрдүңүзбү, бул жерге ИНН да кереги жок, бул жерде мындай паспорттун кереги жок болот да. Вот ушундай үйрөнүп алыңыздар.